Ибн Касир рахматуллахи алейхи айтат, тафсир Ибн Касирде, тафсир Азимде, мен дейт айтканмын, Бакара сүрөсүнү тафсир кылып атканда ошо жерде айтып кеткен элек дейт. Шайтан алейхиллана кайсыл үйдөн Бакара сүрөсү окулган болсо качып чыгат дейт. Демек үйдөн эгерде шайтанды качырууну кааласак, Бакара сүрөсүн окуйлу. Үйгө Куран окутайын дедим эле, башка кылайын дедим эле дейт го. Эң жакшы ыкма эмне экен? Бакара сүрөсүн эгерде үйдө окула турган болсо, анда ошол үйдө жин шайтан болбойт, булар качып чыгат, периштелердин чөйрөсү келет. Пайгамбар алейхиссалам бир хадисте айткандай, кайсыл адамдын мен лайса фи калбихи фи жауфихи шай'ун минал Кур'ан кал байтил хариб, кимдин ички дүйнөсүндө эгерде Кур'андан бир бөлүк дагы жатка болбосо, анда алда ташталып калган үй сыяктуу дейт. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху айтат, кайсыл үйдө Куран окулбаса, ал үйдөгү ташталып калган үй сыяктуу деп. Бузулуп, ташталып, каралбастан калып калган үйдөй деп. Мындайча айтканда, ал жерде жиндер, шайтандар толуп алат экен. Бакара сүрөсү окулган болсо, жин шайтан чыгып кетет. Жана аятыл курсинин дагы фазилетинде пайдаларını баяндаганда ошокто да мен айтканмын дейт, кимде ким эгерде түндөсү аятал курсини окуй турган болсо, анда шайтан таң атканга чейин ага жакындай албайт. Эгерде аятул курсини бир жолу окубой турган болсок, таң атканга чейин шайтан алейхиллана ага жакындай албайт дейт.